Арбаңыздар, ардактуу адабият ишкибоздору. Белгилүү жазуучу Касым Кайымовдун Бөтөлкөдөгү киши аңгемеси. Окуя Дербиштин түшүндө башталат дагы өңүндө улантылат. Ал өмүр өткөнчө ооруп жатса дагы бөксүрбөй тургандай берекелүү шишеге туш болот. Дербиш өңүндө да түшүндө да мынчалык жыргаган эмес жана мындай бактыга туш болоору оюна да келбеген. Ушундай сонун шишени кокусунан колдон чыгарып жибербес үчүн аны бооруна бек кысат. Оозунан бошоткусу келбей бүлкүлдөтө сорот. Жаман айтпай жакшы жок дегендей, балким күндөрдүн биринде бөтөлкө какшып калар. Дербиш өз кадегин иш жүзүндө ылгуу үчүн бутылканы бет алдына кармап көзү талыганча карайт. Идиш минута сайын кеңейип баратат. Андан да жакшы жери ширеси кайнар булакча оргуп чыгып мелт калт болот. Мына рахаттын түгөнбөс кенчи. Идиш чоңойгон сайын оозу дагы кеңейип отуруп, бир маалда жомоктогу ажы даарча Дербиштин башын оп тартты. Дербиш башын шишеге кыпчытып, элге шылдың болбос үчүн бөтөлкөнү эки колу менен чап эткизе моюндан алып, эки буту менен капталын чирене тээп, моюну созулганча тартынды. Бирок берекелүү бөтөлкөсү кое бербегенден кийин куткаргыла деп бакырып жиберип, өз үнүнөн чоочпой конду. Көзүн ачса түшүндө көргөн бөтөлкөсүнүн ичинде жатат. Дербиш түшү кайсы, өңү кайсы экенин ажырата албай эсинен тана жаздап барып, кайра акылына келип, ушунун баары түшүм болгой эле деп көзүн жумду. Дербиш бала эмес, кабыргасы катып, капкачан турмуштун кең жолуна чыккан адам. Аны өзү да билет. Азыр да ошол жолдо баратам деп ойлойт. Дербиштин дагы бир артыкчылыгы өзүнүн кемчилигин түшүнөт. Аны көпчүлүктүн көзүнчө койнуна алууну дагы намыс көрбөйт. Бирок ошол кемчиликтерин мыктылыктан чыккан каргаша деп эсептеп, башкалардын пикирин четке кагат. Ооба, Дербиш, сеники туура, айтканынан кайтпаган жигиттиктин белгиси, деп ойлойт өзүнчө. Анын башкалар менен болгон чатак эле бөтөлкө. Дербиш көзүн жумаар менен ошол чатакты эстеп, бөтөлкөнүн коркунучтуулугу жөнүндө башкалардын айтканы келбегей эле деп чоочуду. Бирок ал коен жүрөктөн эмес болчу. Кыялында өзүн эркин сезип, ой жүгүртө баштады. Мага коркунучтуу түштүн элеси келип жаткандыр. Болбосо куркулдайдын уясынан тар шишеге кантип батайын деген кадик менен колунун учун кыбыратса, манжалары ачылып жумулуп, шейшепке урунгансыйт. Бутунун башын кыймылдатса, баш бармагы шишеге сүрүлгөндөй шайы жуурканды шуудураткансыйт. Бул эмнеси деп ойлойт Дербиш. Бутума эмне үчүн жууркан урунат? Шейшеби каяка качкат? Жуурканды тетири жамынып, же шейшектин тигишинин бир жагы сөгүлүп, кроваттан чубалып турган учуру болуучу эмес беле. Бул жолуна караганда шише демей эле төшөгүндө жатат. Ошондо дагы анча ишене албай, көзүн кичине гана жылтыратып ачты. Окмуш, ырас эле шишенин ичинде жатат. Ал жөн эле шише эмес, кадимки өзүнө тааныш бөтөлкөсүнө туш болгонун карасаң, эгерде керосин коюлган же наспай салынган бөтөлкөнүн кулкунунда болгондо кантет эле? Анын бетин аргылсын, бөтөлкөнүн тааныштыгында талаш жок. Кеп анда эмес, өзүм өз болгону бөтөлкөнү мен жут челем го. Бул желмогуз мени кантип жутту? Ага деле макулмун, менде өч бар дейлик, бирок анын ичине кантип баттым экен деген суроолор менен Дербиш бөтөлкөгө жутулганына али ишене албады. Андан көрө бул жиндиликтин кээри болуу керек. Жинди киши фантазия менен чындыктын, өң менен түштүн айырмасын билбөөгө тийиш. Дербиш өзүнүн соо же жинди болгонун билүү үчүн акыл эсин сынай баштады. Стенадагы темгил тактар, тушуна тагылган көөнөргөн чоң килем, терезенин сыныктары, кыскасы жаткан үйдүн көрүнүшү өзүнө качантан берки тааныштай. Атигил китептери чачылып жаткан шкаф, столдун үстүндө туруучу жыгач саат, бөтөлкө стаканчы,
Ошолорду көрүп, өзүнүн акылы ордуна келгенин билди. Саат эмне үчүн жүрбөй калган? Стакан турат, бөтөлкөсү каяка жоголгон? Бөлмө эмне үчүн ээн калгандай аңгырайт? Достору, коңшусу, өмүр шерик жары кайда? Кайда баары? Мен майдагы унутулган достукту, кошуналыкты эстедим. Менде аялдан башка жакыным калбаган болуу керек эле, деп ойлоду оор үшкүрүнүп. Балким аялымдан да ажырагандырмын. Урушууга же табышууга эсеби жетпей калган Дербиш аялы менен бирге жашап жүргөнүн же ажырашканын түшүнө албады. Жалгыздык кыйынчылыкта билинет. Ушинтип бөтөлкөдө тумчугуп жатып, байкуш Дербиш керезин эч кимге айта албай арманда өтө бекен. Аны коркунуч, өкүнүч, кайгы, муң, кыскасы адамзаттын башына келүүчү азаптын баарысы чогуусу менен басты. Тагдырдын азабы менен жекеме-жеке алышып жатып күндүн жарымын өткөздү. Соп-соо кишинин бир ордунда былк этпей жатышынан ашкан кордук барбы? Дербиш абдан зерикти. Деп чиренделе бөтөлкөдөн бошонгонсуп жууркан көтөрүлө түштү. Колдору, буттары да эркен. Дербиш кубанганынан жуурканды жонуна илгенин билбей эшикти көздөй чыркады. Бул учурда аялы Жипар күйөөсүнүн кууп жибергенине карабастан көңүлү чыдабай анын жайын билүү үчүн келе жаткан болчу. Дербиш аялына дал босогодон урунуп кала жаздады. Жаным, мен соомун, соо? Ал кубанганынан кыйкырып жиберди. Ачуу кыйкырыктан кулагы дүңгүрөгөн Жипар күйөөсүнүн мастыгы 3 күндөн бери тарай эле экен деп ойлоп кабагын чытыды. Жипаш, мен соомун? Кечиргин жаным, бөтөлкө мени бошотту. Ал мурдагы орунда столдун үстүндө эле турат. Биз эми бактылуу жашайбыз. Сени мындан ары капалантпайм. Дербиш аялынын иреңинен кайдыгерликти байкап, чын пейилин түшүнүүгө ашыкты. Сен ишенбей турасың. Айтканымдан кайтсам, бөтөлкөгө тумчугуп өлөйүн. Мен бөтөлкөнүн зомбулугунан кутулганмын. Ишенбесең, столдун үстүн карачы. Бөтөлкө ордунда. Мага бөтөлкөнүн эмнеси таңсың? Ушул сөздү кантип айттың? Мен сага, Жипаш, бөтөлкөнү көрүп кел деп какшап эле жатам. Барчы, Жипаш, барчы. Ордунда эле турат деп айтып келчи. Ой тобо, сенин өнөрүң күндөн күнгө күчөдү го. Мына барайынчы. Жипар төркү комнатага кирип, стаканды колуна кармай чыкты дагы. Бөтөлкө жок деди. Эмне? Дербиш сендиректеп барып туруп калганда, жонундагы жууркан жылбышып жерге түштү. Жипар күйөөсүнүн көөдөнүнө капталган бөтөлкөнү көргөндө өзү да чоочуп кетти. Ушундай беле? Бул эмне деген шумдук? Дербиш сөз айтууга жарабай термелип барып кулап түшкөндө безгиктей калтыраган аялы сүйөп калууга араң өлгөрдү. Жипаш, Жипаш. Дербиш узакка чейин көгөрүп жатып, эсине келээр менен өзүнө эң жакын адамды атынан атап кайра-кайра чакырды. Жипар мурда эле анын кроваттын жанында чөгөлөп ыйлап отурган болчу. Мен мындамын, Дербиш, көзүңдү аччы. Дербиш аялынын үнүн укканына ишенбей, көзүн ачып, бөтөлкөнүн ичинен кылчайып карады. Жипардын дал өзү. Ал жүзүнүн оту албырып, сурмалуу көзү көп бейлоодон шишимиктене түшкөн. Коркпо, Жипаш, менден коркпо. Мага капталган баягы кургурдун эле өзү. Жипар отуздан жаңы ашса дагы, мезгилсиз карылык анын ажарлуу бетине, бажырайган көздөрүнүн алдына өзүнүн жыйылбас торлорун жая баштаган. Узун кара чачынын арасына уурданып кирген бирин-серин боз кылдар убакыт өткөн сайын көбөйүп бараткансыйт. Сулуу Жипардын суктандыруучу ажары солгун тартып, көздөрүнүн жебедей курч учкундары дагы мезгилсиз картаюуда. Ошондо дагы анын келишимдүү шыңга мүчөсү, оор басырыктуу жана назик мүнөзү сымбатын сактап турат. Эгерде Дербиштин азабы бүтпөсө, ал аз жылдардан кийин сымбатынын акыркы белгилеринен ажырамак. Сенин татыксыз өмүрүңө мен күнөөлүмүн, мен. Дербиш башын чулгуп, буркурап жиберди. Жипар кабагын чытып койгону болбосо, кейиген жок жана көзүнө жаш албады. Мунуңа да тобо, эсиңе келгениң чын болсо, али кеч эмес, деди ал суроолуу көз карашы менен. Чын, мындан артык убада болууга мүмкүн эмес. Мага жетишет ушул. Өзүм үчүн болбосо да сен үчүн. Мага сенден башка күйүшөр ким бар? Ошону билип, мен шордоону кыйбай, кайрылып келгениңе ыраазымын.
Мындан ары сени эч качан ыйлатпайм. Дербиш өткөн өмүрүн ойлогондо 3 нерсени гана эсине түшүрөт. Биринчиси бөтөлкө менен калыс курагы. Экинчиси бөтөлкөнү өзү жутуп жүргөн мезгил, кийинкиси өзү бөтөлкөгө жутулган мезгил. Эгерде биринчи мезгилде эле ага калыс болбой каршы болсо, экинчисинде ага кумарланбай, демек өзү дагы жутулбайт эле. Өкүнүчсүз турмуш болчу беле деп ал өзүн өзү сооротот. Андан көрө айыгуу керек. Чипар толуп жаткан врачтардын арасынан бөтөлкө оорусунун адисин зорго тапты. Табылганы да бул адистикти практикада жакшы өздөштүрө элек жаш врач экен. Мен бөтөлкөнүн ичине кантип кирдим деп сурады Дербиш анын мыктылыгын сыноо үчүн. Кантип киргениңизди эң мурун өзүңүз айтыңызчы. Врач кыз күлүмсүрөп анын өзүнө кайрылды. Дербиш аны эч нерсе билбеген неме болсо керек деп ирээңжей түшүп, кайранын моймолжуган көздөрүнө жибегендей көргөн түшүнөн берки окуяларды айтып берди. Бул илепсиз оору, деди врач. Сиздин илепсиңиз бөтөлкөгө өтүп кеткен. Өзүңүздү жутуп койгон. Туура айтасыз. Дербиш врачтын мыктылыгына толук ишенди. Эгерде бөтөлкөдөн кутулсам, илепсим жайында экен го? Дал ошондой. Алар дарылоо жөнүндөгү аңгемеге көчүштү. Капталган бөтөлкөнү талкалоого же күч менен чыгарууга болбойт. Эгерде аны катуу нерсе менен тыкылдатса, Дербиш терисине шиш тийгендей бакырат. Шишеге тийген ысык да, суук да денесине сезилет. Шишенин дагы бир өзгөчөлүгү, жатса денесин бүт каптайт. Турса колдорунан, буттарынан жогорулап, башынан төмөндөп, көөдөнүнө келет. Кыскасы бөтөлкө эмес-эле. Балее. Бул балееден кутулуу үчүн Дербиш башына келген кыйынчылыктын бардыгын көтөрүүгө макул болду. Анын көкөйүнө тийген жалгыз гана нерсе дарылоо мөөнөтүнүн узактыгы. Дербиш врачтан суранып жатып, жарык дүйнөнү 1 саат аралоо үчүн улук саат алды. Көрүккө ашкана жакка кыл чайбас үчүн касам ичип көчөгө чыкты. Дербиш башынан убадагы бек адам, ичпейм десе ичпейт, жебейм десе жебейт. Ал өзүнө тааныш бактын ичинде серүүндөп келе жатты. Бирок үйүнөн узагандан кийин көңгөн буттары эскизине түшүп, көркөгө кандайча кирип кеткенин билбей калды. Куттуу үйдөн кур чыкпа дегендей сагынышкан бөтөлкөсү менен эзилишип көрүштү. Көркөдөн чыгаарда бөтөлкө пиджагынын сыртына чыкты. Анын көрүнүшү жанында тургандар үчүн таң калаарлык окуя болду. Кызымтал Дербиш өзүнүн боюна көңүл бурбай сейрүүнүн уланта берди. Экинчи, үчүнчү көркөдөгүлөр жана бакта жүргөн кишилер аны кызыгуу жана урмат менен тосушат дагы, ага жол берип өздөрү четке чыга беришет. Демек, менин кадырым күчөгөн экен деп ойлойт Дербиш. Менде кандайдыр бир артыкчылык болууга тийиш эле. Демек, менин элге таанылып, атагым таш жараар мезгил келген экен го. Дербиш ыргалып араң турса дагы, ушунча көп кишилердин ызатына өзүнүн чексиз ыраазычылыгын билдирүү үчүн ырсайып күлүп, кайра-кайра ийилип койду. Эл дагы аны жылуу тосушту. Баягы Дербишти жактырбай жүргөндөр кайда? Алар ушундайда жолугуп, менин ким экенимди көрүшпөйбү деп өкүнөт Дербиш. Мүмкүн алар бүгүнкү сонун жолугушууну эртең эле калп деп танып кетишээр, ошондуктан калың элди азыртадан көбөйгө тартуу керек. Менин урматтууларым, Дербиш добушун бийик чыгара албай, сөзүн бөлүп күч менен сүйлөй баштады. Мени көрө албагандар бар. Алар менин эч кимге зыяным жок экен деген ак ниеттүүлүгүмдү түшүнүшпөйт. Бирок силер түшүнөсүңөр, распы? Эртең танбайсыңарбы? Танбайбыз деп балдар чуулдап дуу күлүштү. Чоң кишилер анын сөзүнөн мурда бөтөлкөнү кандай амал менен каптап алганын билүүгө кызыгышты. Эгерде алар зыянкечтерди билгилери келишсе, деди Дербиш. Зыянкечтер согуш отун тутандыруучулар, согушту эңсөөчүлөр бомба менен ойношсо, мен бөтөлкө менен ойнойм. Мен аларды, Дербиш колун жаңсап, сүйлөйм деп, муштумун кезеген жака өзү кулап кете жаздап, темтеңдеп барып араң оңолду.
Балдардын каткырыгы жана кобураган үндөр Дербишти сөзүнөн жаңылдырды. Ал сөзүн кайрадан уламак болуп, бирок эмнеге тоголонгонун эсине түшүрө албай оозуна келгенин айта берди. Бул жерде керейли кечке турса дагы жадабасы эле, анда аны башка кишилер күтүп калбайбы? Дербиш жөнөй бергенде аны урматтоочулардын көбү артынан калбай ээрчип алышты. Урматтуу Дербиштин салтанаттуу жолугушуулары бешимге чейин созулду. Бешимден кийин ал көздөн кайын болду. Дербиш жоголду, бирок кишилер анын Дербиш экенин билишкен жок. Бөтөлкөдөгү кишини көрдүңөрбү деп баардыгы издөөгө алышты. Ушул убакта Жыпар дагы анын бир баляга туш болгонун сезип үйүнөн чыккан болчу. Врач табылар менен жеткириңиз деп клиникасына кайткан. Жанында жүргөн балдардын айтымына караганда, бөтөлкөдөгү киши бактын четиндеги күркөдөн имерле бериште жер жуткандай жок болуп калган. Ошондон кийин аны шаар боюнча бир да киши көрбөгөн. Бул кабарды Жыпар угуп, күркөгө келди. Анда иштеген аял жашиктеги шишелерди машинага жүктөгөнү жаткан экен. Ал шаша келген Жыпарга колум бош эмес дегендей жактырбагандай карады. Курбум, бир аз кое туруңузчу. Аял жашиктен колун алып, жактырбаган көз карашы менен жооп берди. Азыр соода жок, көрүп турбайсызбы? Мен шишелерди жөнөтүп жатам. Сизден сурарым, 5 минутка сабыр кылсаңыз? Аяш, мени башка дүкөндөгүлөр күтүп турат, деди шофер Жыпарга. Сөзүңөр болсо, мени узаткандан кийин сүйлөшсөңөр экен. Сатуучу дагы шофердин сөзүн эп көргөндөй жашиккен кейди. Айланайындар, менин кара көзүмдү ою көрбөгүлө. Бир азга чыдап койгула. Кептин тамыры терең экенин сезишип, шофер менен сатуучу жумшара түштү. Кана айтыңызчы, тезирээк айтыңызчы. Жашиктеги бутулкаларды карап чыгайын. Дароо эле. Кызык экенсиз. Мында эмне бар? Мен сизди иш менен экен десем, сатуучу чыртылдай баштады. Мүмкүн бала чака бул кишинин кымбат баалуу бөтөлкөсүн билбестик менен өткөрүшкөндүр деп шофер күлүп койду. Өтө кымбат баа? Мен азыр эле карап чыгам. Жыпардын чаалыккан жүзүндөгү сабырсыздыкты, аянычты сезип, сатуучу кейип кепчип жатып, жашигинин оозун бузду. Шишелердин баарын которуштуруп карашты. Мында сиз кызыгаарлык эч нерсе жоктугун бая эле айтпадым беле? Курбум, кечиргин. Жыпардын кабагы чытылып, иреңи ого бетер кумсарды. Балким сиз бутулкаңыздын тегерегинен тоголонуп жаткан бөтөлкөнү көргөн чыгарсыз. Токтоңузчу. Аял бир аз ойлонду. Ооба, көргөм. Кайдан? Мындан 1 саат мурда ушул арыктын боюнда бир мас киши бөтөлкө кармап турган болчу. Сиз издеген бөтөлкө балким ошол чыгар. Мүмкүн. Ал каяка кетти? Бөтөлкөнү ала кеттиби? Ооба, тетиги дүкөндү көздөй баскан. Рас эле, мындан 1 саат мурда бөтөлкө арыктын боюнда жаткан болчу. Дербиш көзүн ачса, күркөнүн артындагы майда жыгаштарга кыпчылып жатат. 1-2 оодарылса эле ордунан тура калмак. Бирок чырпыкка кептелген шише козголбойт. Ошентип жата берсе, ачкалыктан дагы майып болуп кала турган. Жан жагына көз жиберсе, бир азамат төмөн жагында тумшугу менен жер сүзүп, жөөлүп жатат. Дагы жүз болсо аттиң. Дербиш мас болуп жаткан киши өзүнүн ашынасы экенин үнүнөн таанып кыйкыра баштады. Жабай, Жабаке, бери кел. Каяктасың, Дербишим? Жабай калтыраган башын көтөрүп, эки жагын карады. Мындамын, жыгаштардын түбүндө. Жабай жыгаштын түбүнө чейин темтеңдеп басып келип, кыпчылып турган бөтөлкөнү көрө коюп кубанып кетти. Дербиш досум, мага сактап койгон турбайсыңбы? Шишени жерден алып, шымынын чөнтөгүнө салды. Жабаке, мени чөнтөгүңөн алып жерге кой. Жабай Дербишти жанына келип сүйлөп турган экен деп кылчайып караса эч ким жок. Бирок үн кулагынан кетпейт. Абайласа Дербиш шымынын чөнтөгүнөн сүйлөп жаткансыйт. Ал бөтөлкөнү чөнтөгүнөн сууруп алып, кээр дей баштады. Колго тийдиңби? Мени ушунчалык зарлантканың дагы жетишет. Эгерде Дербиш болбосо, сен мага кайдан табылат элең? Мен Дербиштин өзү эмесминби, дейт бөтөлкө. Ха-ха-ха-ха. Жабай арсалактап күлөт. Сен мени алдай албайсың. Дербиш бөтөлкө эмес экенин сенден жакшы билем. Эгерде жаагыңды баспасаң,
ичиңдегиңди жутуп туруп, өзүңдү ташка чабам. Дербиш коркконунан үн чыгарбай калды. Жабай бөтөлкөнүн тыгынын чыгарайын десе, оозу ачык. Бул шише ичкиликти эңсеп турган азапты ыза кылды. Мени алдаганың үчүн сени ташка чабам. Кой досум, чымындай жанымды кыйба. Мага жаныңдын кереги жок. Эч болбосо магазинге өткөрсөң дагы сага олжо эмеспи? Акыркы сөз анын көңүлүнө уюп калды. Жабайым дүкөнгө келсе, сатуучу шишени булганчы экен деп кабыл албай койду. Жабайдын ачуусу келип, шишени дүкөнчүнү көздөй ыргытты. Дербиштин бактысына жараша бөтөлкө жыйналып турган кроваттын темиринен өтүп барып, диванга тийди. Ошондо дагы байкуш дербиштин өпкө жүрөгү коошурулуп, деми буулуга түштү. Сиз кандай түшүнбөгөн эмессиз, деди жабай сатуучуга сөөмөйүн кезеп. Мен бутылканы сизге өзүнүн суроосу боюнча алып келдим. А сиз мени көчөдө жаткан булган шишелерди чогултуп жүргөн бечара деп ойлогон окшойсуз. Жаңылышасыз. Мага төлөөр акчаңыздын кереги жок. Ал сатуучунун токтоңуз деген өтүнүчүнө карабай эшикке чыкты. Дербиш бул арада эсин жыйнап, нары бери оодарылып ордунан тура калды. Сатуучу дивандагы бөтөлкөнү алып коеюн деп артына кайрылса, буюмдардын арасынан бир киши туруп келе жатат. Ай, сиз кайдан? Дербиш жооп кайтаруудан айбыгып, эшикти көздөй жөнөй бергенде сатууч «Токто, ууру» деп бакыра баштады. Сатуучунун үнүн угуп, кишилер жыйналып калышты жана милиционер дагы чуркап келди. Далбастап качып бараткан дербишти уур экен деп ойлоп, милиционер ышкырыгын безелентип соңунан түштү. Дербиш куугундун колуна түшпөс үчүн далда издеп, бет алдын көздөй кача берди. Милиционер ага улам жакындоодо. Дербиштин шаштысы кетип, жол боюндагы коргонго секирип түшүп, бакты аралай чуркады. Милиционерди адаштыруу үчүн кайра сол жагына чукул бурулуп, базардагы кишилер аралашып кетүүнү көздөп баратканда ошол короонун кожоюнунун дөбөтү арсылдап үрүп, качырып калды. Аптыккан дербиш дүрбүгө чалынып жыгылып, адатынча бөтөлкөнүн ичинде калды. Иттин үргөнүн улап, короого милиционер да келди, бирок уурунун дайынын таппай калды. Милиционер кетти, бирок ит дөмүрдүн жанында эмне үчүндүр тирмейип тура берди. Дербиш иттен коркуп былк этпей жатууга аргасыз болду. Эгерде ушул кесепеттүү ит болбосо, үйүнө капкачан жетип алмак. Бир маалда «Балтек, Балтек» деп үн чыкты. Итти ээси чакырып алгайлы деп дербиш абдан кубанды. Кашайган Балтек ээсинин чакырганына көнбөй койсо болобу? Мындай куянкы ит корккондо гана эпке келет. Дербиш итке түсүн үйрүдү. Кет, о түксүйгөн сапсалак. Балтек кечиге жүгүн үрпүйтүп, тиштерин ырсайтып, ырылдоо менен жооп берди. Дербиш шаардын ушунча көп короосунан келесо ити бар үйгө түш болгонуна өкүнүп жатканда жөө кишинин дүбүр тогулду. Үй ээси жанына келгенде дербиш анын баягы жаш врач экендигин тааныды. Бирок врач бөтөлкө менен иттен башка нерсени байкаган жок. Сага эмне болду, Балтек? Жүр үйгө. Балтек ээсинен кечирим сурагандай куйругун бултактатып, анан бөтөлкө жака бурулуп, удаа үрүп жиберди. Кечиресиз, врач карындаш, деди дербиш айыптуу кишидей. Мен акмак болуп сизге жетпей. Врач Бекбаева бөтөлкөнүн тегин эместигин жана өз издеген дербиштин дал өзү экендигин дароо билди. Эч нерсе эмес, мага жеткениңиз ушул. Бекбаева бөтөлкөнү алып клиникасына баратканда жолдон жыпар кезикти. Эки аял бөтөлкөнүн дарттын козгоп баратышканда дербиш дагы кандай окуяга туш болор экенмин деген ой менен алек болду. Сиздер белгилүү жазуучу Касым Каимовдун «Бөтөлкөдөгү киши» аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.